Алмаз Акунжанович, мына кече күнү 31 январь күнү ошол баягы 3 жашар кыз тишин дарылатам деп барып каза болуп калган врачтардын шалакылыгынан деп атат. Эми ата энеси кече күнү президентке кайрылуу жасап өкмөт үйүнүн астында митингге чыгышты. Биз эми бул жерде баягы баш мыйзамда жазылып турат 20-беренеде бала мамлекеттеги эң зор байлык деп. Бу жерде баланын өлүмү, наристенин өлүмү эч бир энени ыйлатпасын. Биз мына бул жерде ар бир эне аял заты баары мага кошулса керек. Энеси ыйласа жанында киши чыдап тура албайсың. Ошон үчүн ушул маселени тыкыр караганга чакырат элек. Кече күнү сот, шаардык сот чечим чыгарып коюптур. Анча оор эмес кылмыш деген категорияга киргизип, врачты үй камагына чыгарып коюптур да. Бул эми наристе өлүп атат, адам өлүп атат. Бул кандай анча оор эмес кылмышка кирет. Ошон үчүн биз эне катары суранабыз, президенттен да суранабыз. Ушуну жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып, бул маселени дыккат караш керек. Баланын өлүмү, наристенин өлүмүнө биз анча оор эмес кылмыш деп отурсак анда эмне болот биздин келечек? Наристелерибиз эмне болот? Урматтуу төрага ушуга сиз дагы бир үн кошуп бериңизди суранат элем. Рахмат.